Үчүнчү метод — достоинство. Ар бир адамдын толтура кадыр баркы бар. Ар бир адамдын өзүнүн сыймыктана ала турган жеңиш историялары, кылган иштери бар. Бирок адамда ушундай болуп турат, кандайдыр бир окшош проблемаларды эле чечип эле жүрө берип, алар туруп калышат. Жаңы билим алганга, жаңы ийгиликтерди багынтууга акчалары, убактылары, мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калат. Ошондо адам өзүнүн кадыр баркын төмөндөтүп баштайт. Өзүнүн кадыр баркы уже өтүп кеткен процесс катары мамиле кылып, алар уялышат. Акыр аягында алар жөн гана унутуп коюшат. Адам өзүнүн кадыр баркы жөнүндө унутуп коет, бирок алар бар. Алар полкада чаң басып, мени качан колдонот деп күтүп жаткан буюмдай болуп басырылып калып, өзүнүн кереги тие турган жагына колдонгонун күтүп жатышат. Алардын кереги тие турган жагы адамдын өсүүсү, алдыга карай жылып өнүгүүсү. Бул методдун максаты үчүнчү кетти азыраак болсо да жок кылуу, толугу менен жогото албайбыз аны. Ал кет төмөн түшүп кеткен самооценка. Адамдын өзү жөнүндө пикирин бир аз болсо да көтөрүү, адамдын кадыр баркын эстеткенге жардам берүү жана башында аны бүкүрөйүп калган белин түзөгөнгө бир аз болсо да жардам берүү. Бул методдун структурасы төмөнкүдөй. Биринчиден, маалыматтарды чогултуу. Экинчиден, ар бир достоинствого комплимент, анан жыйынтык айтуу. Анан үчүнчү — коронная фраза. Биринчи, маалыматтарды чогултуу. Биз таанышыбызга баратканда, биз алардын 3-4 достоинствосын жолдо баратып эле эстей алабыз. А эгерде биз биринчи же экинчи эле жолу кезиккен адамга баратканда кандай кылабыз? Анда биз алар жөнүндө маалыматты кезигип аткан учурда чогултуп баштайбыз. Муну оңой эле жазса болот. Энтузиазмга көтөрүүдөгү биринчи же экинчи этапта, каалоолор будильниги жана бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүү этаптарында биз өзүбүзгө кагазга пометка кылып турабыз. Биздин бизнеске партнер болчу кандидат жөнүндө. Эгерде биз менен сүйлөшкөн адам жакшынакай болсо, кандай үйлөшүбүз байкалабы? Албетте, өзүбүздүн пометка кылчу кагазыбызга О деп белгилеп коебуз. Очаровательный деп. Эгерде адамда күчтүү логика болсо, ал сезилеби? Албетте, кагазыбызга Л деген белги коебуз. Эгер коммуникабельный болсо, К деп тартып коебуз. Эгерде жакшы юмордук сезими бар болсо, Ю деп жазабыз. Ушул жетиштүү болот. Эми биздин методду колдонобуз. Экинчи, комплимент. Достоинствого комплимент жана жыйынтык. Экинчи метод. Биз таанышыбызга айтабыз. Комплимент ушул азыркы чогултуп алган маалыматтарды колдонобуз. Сен өзүңдү карачы, сен акылдуусуң, жакшынакайсың, сага адамдар тартылышат. Сенде күчтүү логика бар. Сен любой адамга түшүнүктүү кылып түшүндүрө аласың. Сен коммуникабельныйсың. Сен оңой эле бизнестеги, келечектеги партнерлоруң менен оңой эле контакт кылып кете аласың. Карачы, сенде сонун чувство юмора бар. Сен адамдарды алардын жашоосунда кезиге турган кыйынчылыктардан өткөнгө жардам бере аласың. Ошентип аяктайбыз. Анан коронная фраза менен аяктайбыз. Үчүнчү — коронная фраза. Ошо коронная фраза мынтип айтат экенбиз. Ушул бизнес сен үчүн түзүлүптүр. Баары сенин колуңда деп айтат экенбиз. Ошентип точка энтузиазмга көтөрүүнүн 3-чү этабын аяктадык. Эми биз эмнени кылганга жетишкенибизди кыскача карап көрөлү. Биринчи этапта адамдын уктап калган каалоолорун ойготтук. Ал ооба, мен каалайм, бирок мүмкүнчүлүктөр жок да деди. Экинчи этапта адамдын каалоолорун ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрдү көргөздүк. Анын каршы суроосу менен иштедик. Каршы суроосу аз болуп калган болот. Анын бизнеске болгон кызыгуусу байкалат. Ал ооба, чын эле мында бирдемке бар окшойт дейт.
Ал чындап эле кызыгып калды. Бирок анда менин колуман келер бекен деген күмөн саноо пайда болду. Күмөн саноосу 3 киттин үстүнө турат. Алар бул кыйын, ыңгайсыз шарттар, төмөн түшүп кеткен самооценка. Биз 3-чү этапты өтүп бүттүк. 3 методдун жардамы менен 3 китти жок кылдык. 15 мүнөт бою биз адамга MLM бизнеси жеңил экенине ишендирдик. Жашоодогу кыйын шарттар ийгиликке жетиш үчүн жолтоо болбойт деп ишендирдик. Анан аны түшүп кеткен самооценкасын көтөрдүк, бирок толугу менен эмес. Фонариктин жарыгы токойдогу караңгыны толтура албайт. Бирок фонариктин жардамы менен токойдун ичиндеги ички жолду жарык кылып, ал бизге караңгы токойдон чыкканга жардам бере алат. Биз карап чыккан 3 метод адамдын 3 суроосун пайда кыла тургандар болушу мүмкүн. Ал суроолор: а почему бы и нет? Эмне үчүн менин колуман келбеш керек деп. Бул анын айтылган же жүзүндө жазылган суроосу анын энтузиазм градуснигиндеги шкаладан дагы өйдөрөөк шкалага көтөрүлгөнүнүн белгиси. Ал азыр энтузиазм точкасына келди. Биз адамды энтузиазм точкасына алып келдик. Аны менен бирге мотивация бергенди үйрөндүк. Бул абдан маанилүү. Анткени MLM бизнеси адамдарга мотивация берип иштейт. Эми биз аны формуласын билип алдык. Точка энтузиазмга көтөрүүдөгү 3 этап ушул формуланы түзөт. Мотивация барабар каалоо күчү плюс мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүү плюс ийгиликке ишенүү. Эми биз адамдарды кыймыл аракетке мотивация кылыш үчүн эмне кылышты билебиз. Ал үчүн адамдагы каалоону жандандыруу керек. Мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүш керек жана анын колунан келерине ага ишенимдин кичинекей бөлүгүн бериш керек. Бул башка китептин темасы. Эми өзүбүздүн рекрутка кайрылалы. Эми биз рекруттук мотивация системасын түзүүнү толук аякташ үчүн жана ошол эле убакта бизнеске чакырган адамыбызды чакыруунун аягына жеңиштүү чыгыш үчүн бизде бир штрих калды. Ал системанын жыйынтыктоочу этабы.